Урматтуу мекендештер, кадырман калайык калк, мына 22 жылды дагы аяктап жатабыз. 22 жыл биздин кыргыз мамлекети үчүн ийгиликтердин жылы болду десек болот. Бирок ошол эле учурда мына Баткен окуясы дагы болду. Бул жерде биздин мамлекетибиздин журт башчыларынын алдына койгон максаттарына да бир аз тоскоолдуктар болуп калды Баткен окуясын эске алганда. Эми бул биздин эгемендүүлүгүбүзгө сокку урган күчтөргө биздин баатырларыбыз, жоокерлерибиз татыктуу жооп берип, эгемендүүлүгү сактап калды. 23 жыл мындай окуялар болбосун деп тилек кылайлы. Чек арабыз бүтүн болсун, коңшулар менен ынтымагыбыз бекем болсун. 23 жылда ар бир үйдө бакубат жашоо, ынтымактуу жашоо, ден соолуктуу жашоо болсун. Жаштарыбызда терең ыйман, билим, илим билимге сугарылган, көп тилди билген жаштар өсүп чыксын. Мамлекетибиздин коопсуздугу ар дайым бекем болсун. Дүйнөдө бир суктанган, дүйнөдө кыргыз деген улутту даңктаган өлкөлөр көп болсун. Кыргызстандын желеги ар дайым төөлүккө желбиреп турсун. 23 жыл ар бир адам үчүн ийгиликтин, жакшылыктын, берекенин, ырыскынын жылы болсун. Баарыңыздарды жаңы жыл менен куттуктайм. Сиздерди терең урматтоо менен Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов уулуңуздар.